Чүй облусуна караштуу Токмок шаарында милиция кызматкери практикант кызга сексуалдык ыдык көрсөтүп зордуктоого аракет кылган. Бул тууралуу жергиликтүү маалымат булактары жазып чыгышты. Башкы прокуратуранын маалыматына ылайык 18 жаштагы практикант кыздын жазган арызына ылайык тергөөчү кызды кабинетке киргизип, эшикти жаап, сексуалдык ыдык көрсөтө баштаган. Тергөө иштери жүрүүдө. Ноокат районунда 5000 сом пара алып жаткан жеринен кармалган инспектор үй камагына чыгарылды. Бул тууралуу Ош шаардык сотунан билдиришти. Маалыматка караганда, пара менен кармалган кызматкердин бөгөт чарасы кечээ шаардык сотто каралган. Кармалган кызматкердин ден соолугунун начар экендигине байланыштуу Ош шаардык ооруканасынын кардиология бөлүмүнө жатып калганын жана жашы жете элек 2 баласын эске алып, сот аны үй камагына чыгарды. Эскерте кетсек, Ноокат районунда жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгынын тескөөчүсү пара алып жаткан жеринен кармалган. Чүй облусуна караштуу Кара Балта шаарында 2 аялдын сөөгү табылган. Бул тууралуу аталган облустун ички иштер башкы башкармалыгынын маалымат кызматы билдирди. Маалыматка ылайык, милиция үйлөрдүн биринен 2 аялдын сөөгү табылгандыгы тууралуу маалымат келип түшкөн. Өзүн өзү өлтүргөн 71 жаштагы апасы жана 40 жаштагы кызы болушкан. Алар биз өзүбүздү өлтүрүүнү чечтик, эч ким күнөөлүү эмес, деп кат жазып кетишкен. Тергөө иштери дыкат жүрүп, тиешелүү экспертизалар дайындалды. Өзгөн районунда мал уруулук менен алектенип жүргөн жаран кармалды. 11 ноябрда Өзгөн райондук ички иштер башкармалыгына Ийрек айылынын тургуну арыз менен кайрылып, ушул күнү саат 9:30 чамасында Өзгөн районунун Жылалды айыл аймагынын Прогресс айылында жайгашкан мал базардан кара түстөгү жылкысын белгисиз адамдар уурдап кеткенин билдирген. Анын кесепетинен арыз ээси 80 000 сомдук өлчөмдөгү материалдык зыянга учураган. Өзгөн райондук ички иштер башкармалыгынын кызматкерлери тарабынан бул уруулукка шектүү катары аталган райондун 1983 туулган тургуну кармалган. Аталган факт кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине жазык кодексинин 200 беренеси боюнча катталып, сотко чейинки өндүрүш иши тергелип жатат. Кармалган жаранды мындан башка кылмыштарга катышы бар же жогу такталууда. Бул жаран мурда 2 ирет мал уруулук менен соттолгону белгилүү болду, деп айтылат маалыматта. Айрым маалыматтарга караганда, шектүү кылыгын билгизбөө үчүн уурдалган жылкы менен сүрөткө түшүп, элге өзүн сатып алуучу кылып көрсөткөн. Мамлекеттик каттоо кызматынын жетекчиси Алмаз Мамбетовдун жанында анын орун басары болушу мүмкүн делген Айнура Туйбаева Супер KG порталына комментарий берди. Анын айтымында, интернетке тараган маалыматтар чындыкка дал келбейт. Биз ар бирибиз эс алуу күндөрү өзүбүздүн үй бүлөбүз менен болобуз. Ал сүрөттө кыздын бети даана көрүнгөн эмес. Өзүм да жакшылап карап көрдүм. Ар кандай маалыматтар кетип жатты. Башка кишинин менен дагы атым аталып жатат. Бул көрүнүштү жаман деп ойлойм. Биз мамлекеттик кызматта иштеп жаткандан кийин өзүбүздү кантип алып жүрүүнү, ким менен кандай сүйлөшүү керек экенин жакшы билебиз. Бул кызматта биринчи жылы иштеген жокмун. Мен 3 жылдан бери мамлекеттик каттоо кызматынын төрагасынын орун басары болуп иштеп келем. Алмаз Мамбетов менен апрель айында эле чогуу иштешип баштадык. Буга чейин деле мамлекеттик кызматтарда иштегем. Ошондуктан бул сөздөр атайын айтылууда. Интернетте айтылган сөздөр чындыкка дал келбейт. Бул нерсени атайын буйрутма деп айтсак болот. Кызматта иштеп жаткандан кийин 3 жылдан бери салымыбыз көп. Калыптанып калган нерселерди жок кылганга ар кандай иш-аракеттер жасалат экен. Мен тууралуу маалыматты жарыялаган сайт эл алдында кечирим сурашы керек. Же болбосо ойлонуп, сот органдарына кайрылабыз. Менин атым аталып жатканын көрүп күлдүм. Өзүңүздөр көрүп тургандай, жакынкы арада мен декретке чыгам. Буга чейин эле декретке чыгышым керек эле. Жумуштар көп болуп, дагы 2-3 аптада иштейм, деп билдирген Туйбаева.